Алла Таала инсанга көптөгөн кажеттерди кошо жараткан. Ошонун бирөөсү ажатканадан баруу, ажаткананын адеби, бошонуу, ислам дини уяттуулуктун жана жөнөкөйлүктүн дини. Каерде болбосун ден соолукту эске алып, уяттуулукту эске алып, ислам дининде адептер айтылган. Эгерде ачык бир майданда болуп калса, мындайча айтканда туалет жок, же болсо бир тосмо жок, ачык бир майданда болуп калса, анда узагыраак, кишинин көзү тийбей тургандай узагыраак барып бошонуу мына биринчи адеп. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha arada al-haja ab'ad. Пайгамбарыбыз качан ажатканага барууну каалап калса, анда узагыраак барат эле дейт. Экинчиси, кандайдыр бир мүмкүн болушунча далдоораак, көздөн узагыраак жерге барып, жана жерге жакыныраак отурганда, анан кийин адам баласы өзүнүн мындайча айтканда туруп алып шымын чечпестен жакыныраак жерге жакындагандан кийин чечүү. Ошончолук учурду, ошончолук жайды дагы ислам дини уяттуулукка карап туруп, ушуга чейин эске алып туруп айткан. Лайыктуу жерде кажет кылуу, эгерде жер катуу болуп кала турган болсо, анын зааранын чачарандысы кийимге тийбеш үчүн ошол жерди кичине жумшартсын дейт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Истанзиху анил баул, фа иннаху ааматул адаб ликабр минху." Зааранын чачарандысынан сактангыла. Анткени кабырдын азабынын көпчүлүгү сактанбагандыктан болот деген. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кабырдын көпчүлүгү азабы чакымчылыктан. Эки мусулмандын ортосуна туура эмес кабар жеткирип, уруштуруп коюу чакымчылыктан жана заарадан сактанбагандыктан дейт. Кийимге, денеге ислам дини таза дин, тазалыкка чакырган дин, ошондон улам заарадан сактанууга, катыгыраак жер болуп калса, же болсо асфальтпы, цементпи, ташпы, ага тийгенден кийин заарадан кийимге чачырабасын, денеге чачырабасын деп жумшартууга буйрган. Тыюу салган жерден сактануу. Кандай? Адамдар көлөкөлөй турган, ошондой эле көпчүлүк адам басып өтө турган, ушундай жерге ажатканага барбаш керек. Андай жерге булгабаш керек. Анткени бул жерде адам өтөт, адам басат бул жерден. Бул жерде адамдар көлөкөлөйт. Ошондой эле эгерде бир талаада болуп калса, кээ бир жерлер чукур, кээ бир жерлерде болсо ушу тешиктер бар. Мүмкүн ал жерде бир жыландын ийини болуп калабы, же болбосо бир башка жаныбардыкы болуп калабы. Ошондой жерге, чукурларга заара кылбасын деген. Анын ошо зыяны өзүнө тийип калбасын деп. Гусул кыла турган душтарда заара кылбасын дейт. Душтарда, кээ бир учурларда баняларга барып калса, сауналарга барып калса, жууна турган жайларга барып калса, ошол жерде душта деле заара кылып, бул васваса, мындайча айтканда, адамды шек күмөнгө алып келе турган, жана акылын буза турган ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан гусул кыла турган жер ал заара кыла турган жер эмес, мындайча айтканда ал туалет эмес. Bundan сактаныш керек. Дарат ала турган жерде заара кылбаш керек. Дини гезит болобу, китеп болобу, ушуну ажатканага ала барбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын колунда шакек бар эле. Ал жерде Алла, Расул, Мухаммад деген жазуу бар эле. Ошону ажаткана кирерде чечип коюп анан кирет эле. Кээ бирлер суроо берип калат. Мына ушу телефондорубузда Кур'ан-ы Каримдин аяттары бар. Ушу телефон менен ажатканага кире беребиз, боло береби? Боло берет анда. Аны өчүрүп коюп кириш керек, бул боло берет.
Себептен ал Кур'ан-ы Карим ал жердеги өзүнүн мындайча айтканда шишесинин өзүндө эле болот. Ал жерде ол жазылган эмес ал. Мисалы ал барак ичиндеги мисалы барак жок ал жерде. Көчүрмөсүнүн сүрөтүн бере турган нерсе. Албетте мүмкүн болушунча ушундай нерселерден бошоп кириш керек. Баш кийим кийип кийиш керек. Баш кийим менен жыңалуу баш эмес, жыңалуу баш ажылыкта гана ихрам байлаганда ошо баш кийим кийүүгө тыюу салынат. Ошондо гана кирбесе, андан башка учурда баш кийим менен кирүү. Андан кийин бут кийим кийип кирүү. Кээде жылаң айлакта эле, бул дагы бизде адепке туура келбейт экен. Ажатканага барганда, ажатканага киргенде бут кийим кийип кирүү дейт. Оң бут менен кирүү. Сол бут менен кечиресиздер. Ажатканага киргенибизде сол бут менен кирип, оң бут менен чыгат экенбиз. Кирип жатканда кичине бир 1-2 метр калганда Бисмиллахи Аллахумма инни ауду бики ауду минал хубси ва ауду бика минал хубси вал хабаис. Жараткан Алла, жиндердин эркек жана ургачыларынан пана тилеймин деп анткени ажатканада көбүнчө жиндер ажатканада болот экен. Ажатканада алар жиндер көбүнчө ушундай жаман нерселерде, күл төккөн жерлерде, мусорларда, тезектерде, сөөктөр, пайгамбарыбыз хадисте айткан, сөөк, тезек, ушундай жаман нерселер улар жиндердин тамактары деген. Демек, биз ал жерге барганда, кирип атканда, ушу жиндин эркек жана ургачыларынан Алла Тааладан пана тилеп, анан кирет экенбиз. Кыбланы карап отурбасын дейт. Же кыбланы карап аркасын тоспосун дейт. Мисалы, бул жакта кыбла болсо, бул жакты карап дагы аркасын да коюп турса болбойт экен. Демек, биз ажатканага боло турган болсо, кээ бир этаж үйдө ажатканалар кыбланы карап калганда, эрде кандай кылыш керек? Мүмкүн болушунча ошо отурганда дагы кыбладан жүзүн үйүрүп, кичине мындай буруп, андан кийин чыккандан кийин истигфар кылып коюш керек. Я Алла, өзүң кечиргин деп. Кыбланын урматы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, качан ажатканада бара турган болсоңор, бошонууну кааласаңар, анда кыбланы карабагыла дагы, кыблага жүздөнүп отурбагыла дагы, жана кыблага аркаңарды да каратпагыла деген. Туруп зара кылуу тыюу салынат. Туруп зара кылуу тыюу салынат. Айша энебиз айткан, кимден ким Мухаммад алейхиссалам туруп зара кылды деген докса, тастыктабасын деген. Анткени Мухаммад алейхиссалам туруп зара кылган эмес дейт. Отуруп зара кылуу. Отуруп зара кылуу. Биз мусулмандар азыр бүгүнкү күнү изилдеп атышат, туруп зара кылгандын канча барып зыяны бар экенин. Толук зара чыкпай калганы, бир аз зара калып калганы, эртели кеч буга ден соолукка дагы зыян экенин бүгүн далилдеп отурушат. Убакыттын зарылчылыгына жараша жана зарылчылыкка жараша кийим чечинүү. Зарылчылыкка жараша гана. Толук эле зарылчылыгы жок эле, толук бир жолу чечинип албастан, ажатканага барганда дагы ошо зарылчылыкка жараша чечинүү. Сол жака кичине бир кандай десек, басымдуулук кылып отуруу. Сол жака басымдуулук кылып отуруу. Бул дагы андан кийин эки бутун кененирээк алып, сол жака басымдуулук кылып отуруу. Жана ошо зарага, улуу зара болсун, кичи зара болсун, аны карабаш керек экен. Бир жерде келет, алымдарыбыз айтат, адамдын эске тутуу памятын начарлата турган, алсырата турган нерселер кабырдагы өлүктөрдүн аттарын жазып коет го, көрүстөнгө. Ошолорду окуганда дагы адамдын памяти начарлайт экен. Экинчиси болсо, мына адам ошол улуу зара, кичи зарасын карагандагы памяти начарлатат деп келет. Аны карабасын дейт. Ашыкча көп отурбасын дейт. Жана тил менен зикир чалбасын. Ажатканага киргенде ла илаха иллаллах, субханаллах жок. Ушул жүрөгүнөн жаратканды эстесе болот. Бирок тил менен зикир чалып эстесе болбойт. Бирөө менен сүйлөшпөсүн. Ушунчалык эле белги берип деп койбосо, анан мисалы тил менен айтып жооп берүү, бул дагы тыюу салынган.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошо отуруп ажатканада сүйлөшүп отуруп агыла деген тыюу бар. Эгерде чүчкүрүп калса дагы альхамдулиллахны жүрөгүндө эле айтып койсун, тилинен чыгарып айтпасын дейт. Оң колу менен уяттуу жерлерин кармабасын. Оң колу менен. Истинжаны сол колу менен. Биз мурунду кагабызбы, же болбосо ажатканага барганда тазаланабызбы? Буга сол кол менен. Биздин шариятыбыз, динибиз ушундай дейт, сол кол менен. Оң кол менен жакшы нан жеген, тамак жеген, оң кол менен учурашкан жакшы иштерди, оң кол менен мындайра иштерди сол кол менен. Андан кийин мурунку заманда албетте кесек колдонушат эле. Кургатууга кесек колдонот эле. Азыр эми ушу дарат кагаздары, андан кийин суу. Суудагы, кагаздагы экөөнү тең колдонуу. Экөөнү тең колдонуу. Бул мисалы ошол кагаз болсун, же болбосо талаада кесек болсун, колдонгондо 3 же 5 же 7 так боюнча. Бул дагы өзүнчө сүннөт. Колдонууда дагы так эсеби бу так кылуу. Албетте сөөк менен тазаланбасын. Тезек менен тазаланбасын дейт. Тезек менен тазаланбасын, сөөк менен тазаланбасын. Бир айтканда азыркы анча жерде айтылып калат, сөөк жесе болобу деп. О жиндердин тамагы сөөк. Макулбу? Инсандыкы эмес. Чыгып атканда сол бут менен киргидик эле, чыкканда оң бут менен чыгат экенбиз дагы. Гуфранака алхамдулиллахиллади адхаба аннан ада ва афани. Жараткан Аллах кечирген, бардык мактоо Алла Таалага болсун. Ал ушу менен ушундай бир жаман нерсени кетирди, зыян нерсени кетирди менен деп. Анткени адамдын денесинен заара чыкпай кала турган болсо, бул адамдын ден соолугуна өтө чоң зыян. Ушу жараткан Алла Таалага шүгүр айтышыбыз керек экен. Ушу денебизден зыян бере турган нерсени бизден кетирди буну. Жана мага ден соолук берди деп адам бошошуп, кыйла өзүнүн ден соолугу, жүрөгү, көңүлү өзүнүн ордуна келип калат экен. Ошого Аллага шүгүр айтышыбыз керек экен. Анан кийин ажаткандан чыккандан кийин колду ал мурунку заманда топурак менен кичине аралаштырып жууп коет эле, жагымсыз жыт кетсин деп. Бүгүнкү күндө самын жана башка нерселер бар, ал менен тазалануу.